бир эле генерал мисалы атын эле атабай эле коеюн. 70-тен ашык баягы союз чачырган мезгилде ошо өзү башында турса керек деп мен ойлоп атам. Мен мага кызыгып деле неме кылган жокмун. Ким экенин, эмнеге, кандай кылганын. 70-тен ашык баягы илгери Дасаев деген болгон СССРда. Бүт мен ошо Дасаевтан окугам. Мен 6 ай окугам БСга деген. Ал убакта күндө окуйт элек. Анан барып туруп анан бүгүнкүдөй эмес деге плакат тилип коюп сүрөтү менен окуткан деги частный мектептерде. Бүт запчасттарды чачып коюп турган окутат эле. Кана стартерди көргөзчү, радиаторду көргөзчү, деги немени аккумулятор кайсы, ходовойдо деги шаровой кайсы деп мисалы. Мост кайсы, мосттун ичинде редукторду көрсөт деп. Не только право, эмени правиланы эмес. Азыр эми анын баарын силер окуй албайсыңар аны. А союз кезде күчтүү болчу. Ошол 70-тен ашык Дасаевти бир эле генерал менчиктеп алыптыр. Бүт менчикке чыгарып алыптыр да 30-дан ашыгын сатыптыр. 40-тан ашыгын азыр бүгүн автошкола кылып, арендага тапшырып, өзү иштетип жүргөн экен. И аны да мыйзамсыз менчиктештирген да. Биз ошонун баарын кайтарып, мына мамлекетке алып, уже колго алалы дагы буну оңдобосок, элдерибиз ушинтип кырылып кете берет деп мамлекет ушуну колго алдык мынакей. Тетигил стадион жак салынып атпайбы, жаңы стадион жак Орокто. Жана 55 миң адамдык. Ошого жакын жерде неме курулуп атат, УНАнын зданиясы. Канча кабат эле? Бул жакта Анарбакта канча кабат эле? 6 кабат. 6 кабат. Тиякта деген неме кадастр немеге куруп атпайбы? Кызматка куруп атабыз. Биякта мына 6 кабат. Эң заманбап, монтип бүгүнкүдөй болуп тиги талпиц этип бир батпай, ушундай от кезекке туруп кырылышпайсыңар. Где-то бир августка чейин ачып, ошол жерге көчөт бияка. Болду, право алчуң дагы, экзамен тапшырчуң да татынакай барып туруп, эң заманбап имаратта отуруп иштеп каласыңар.